Аллахка иман келтиргендер, иманында зулумду аралаштырбагандар, аларга хидаят, тынчтык жана алар түз жолдо болушат. Ушул аятка пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү тафсирлеп баяндаган, ачыктаган, сахабаларга айтып. Бул аят окулганда айрым сахабалар сураган: "О Аллахтын элчиси, биздин арабызда кимибиз иманында бир зулумга аралаштырбаган? Баарыбызда зулум бар, баарыбызда күнөө бар." Ушул сөздү айт. Аллахтын элчиси жооп берди: "Лейса зулм аллади тадхабуна илей, ва иннама хуа ширк." Зулум дегенде бул аятта силер ойлогондой күнөө иш же зулум эмес, бул жерде ширк айтылып атат дейт. Эгер адамдар Аллах Тааламды жалгыздап, ага иманында Аллах Таалам жалгыздаганда шерик кошпостон, эч кимди тең дебестен, ширк кылбастан иман келтирип жүрө турган болсо, аларга эмне? Эки чоң жакшылык келет. Биринчиси тынчтык, экинчиси түз жол, хидаят. Адам канчалык Аллах Тааламга түз сыйынып, шерик кошпостон жүрө турган болсо, ошончолук тынчтыкта, хидаятта, түз жолдо жүрөт. Ал тынчтык бул дүйнөдө да, акыретте де. Хидаят бул дүйнөдө да, акыретте. Ал эми акыреттеги хидаят эмне десе, "Уйудхилухумул жанната аррафаха лахум." Аллах Таала Мухаммад сүрөсүнүн 6-аятында айткандай, аларды билгизип, бейишке киргизет. Ошон үчүн адам канчалык Аллах Тааламга ибадат кылып, жалгыз өзүнө сыйынган сайын, ошончолук тынчтык, жакшылык, молчулук, токчулук жер бетинде орной берет. Аллах Таалам Куранда убада берип айткандай, Нур сүрөсүнүн 55-аятында Аллах Таалам убада берди иман келтиргендерге, жакшы амалдарды кылгандарга жер бетинде силерди орун басар кылат. Кадимки буга чейинки адамдарды орун басар кылгандай, жана алар ыраазы болгон динди берет, жана коркуусунан кийин тынчтык берет. Жалгыз өзүмө гана сыйынат, эч ким мага шерик кошпостон деген. Көрдүңүздөрбү шартыны? Иман жана ширк кылбоо, солих амалдарды кылуунун артында кандай коркунучтайын тынччылык, жакшылык, динин ибадат кылып, жер бетинде Аллах Таалам аларды орун басар кылып, эң урматтуу, сыйлуу макулук кылып жаратты. Качанга чейин жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө сыйынып, тынччылыкта, жакшылыкта, токчулукта болот. Качан ушул ширк аралашканда мусулмандар ийгиликке жетпейт. Алла сактасын. Ушул нерсени түшүнүшүбүз керек.